Балам 3 жашка чыкты. Туулгандыгы жөнүндө күбөлүк алган эмеспиз. Төрөтканадан берген кагазды да жоготуп алганмын. Балама туулгандыгы жөнүндө күбөлүк алайын деп, кайненем ЗАГСка барса бербей коюптур. Баламын күбөлүгү жок болсо эч жерге кабыл албайт экен. Эми күбөлүк алуу үчүн мамлекеттен мага кандай жардам болот? Түшүнүктүү, сиз күбөлүктү өз убагында албаган болсоңуз, эгерде ошол кайсыл төрөтканада төрөгөн болсоңуз, ошол төрөтканага барып, ал жерден сиздин ошол каттоо китепчесинде жазылган болот. Ошол жерден сиз тактама сураңыз. Эгерде тактама бербей турган болсо дагы, ошол сиз жазуу жүзүндө демек маалыматты алыңыз, же ошол сиздин балаңыздын тастыктай турган тактама берет, же ошол тактаманы бере албай тургандыгы жөнүндө атайын жазуу жүзүндөгү маалыматты алып, сот тартибинде аныктасаңыз болот. Себеби мындай учурда башка жол менен аныктоо мүмкүнчүлүгү жок. Ошондуктан сиз сотко кайрылсаңыз, атайын демек сот сиздин арызыңызды карап чыгып, ошол бала сизден төрөлдү деп туруп аныктап берет. Бул юридикалык мааниси бар фактыны аныктоо деп айтылат. Ошол баланын апасы деп сизди атайын соттук акты менен таап берет. Сиз ошол соттук актыны алып барып, жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмүнө алып барсаңыз, ошол соттук демек соттун чечими негиз болот. Анын негизинде сиздин балаңызга туулгандыгы жөнүндө күбөлүк берилет. Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодекси 265-берене юридикалык мааниси бар фактыларды белгилөө үчүн зарыл шарттар. Сот юридикалык мааниси бар фактыларды арыз берүүчү бул фактыларды күбөлөндүрүлгөн документтерди башкача тартип менен ала албаган учурда же болбосо жоголуп кеткен документтерди калыбына келтирүү мүмкүн болбогон учурда гана тастыктайт. 266-берене арызды берүү. Кыймылсыз мүлктүн жайгашкан жери боюнча берилүүчү, кыймылсыз мүлктүн менчик укугунда ээлөө, пайдалануу жана тескөө фактысын белгилөө боюнча арызды кошпогондо, юридикалык мааниси бар фактыларды белгилөө жөнүндө иштер боюнча арыз аны берүүчүнүн жашаган жери боюнча берилет.